Саммит Бишкекке биринчилерден болуп Лукашенко келип түштү. Бишкекке ээп өлкөлөрдүн президенттери келе баштады. Тагыраагы биринчилерден болуп Беларусь лидери Александр Лукашенко келип түштү. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Лукашенконы Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев тосуп алды. Лукашенко эртең 9 декабрда Бишкек шаарында Кыргызстандын төрагалыгы астында өтө турган Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышуу үчүн келди. Булак Спутник Кежи. Приветствую тебя. Спасибо. Погода как у нас. Да, может, холоднее. Только ветерок. Спасибо. Россиядагы кыргызстандыктар 10 январга чейин бир катар процедурадан өтүшү керек. 2022 жылдын 29 декабрына чейин Россия Федерациясына барган Кыргыз Республикасынын жарандары манжа изин каттатып, сүрөткө түшүп, жана медициналык текшерүүдөн өтүшү керек. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамдарын сактоо максатында 10 январга чейин жогоруда көрсөтүлгөн жол жободон өтүүгө чакырат. Россиядагы Кыргыз Республикасынын жарандары убактылуу жүрүү мөөнөтүн узартуу үчүн манжа изин каттоо, сүрөткө түшүү жана медициналык текшерүү процедураларынан өтүшү керек дейт элчилик. Булак Баракелди. Жолдун каршы тилкесине чыгып азап тарткан айдоочулар. Шаардагы кечки тыгындан оңойлтой чыгып кетүүнү каалаган бир нече жеңил унаанын айдоочулары ошол эле замат өз жазаларын алышты. Биздин катталуучубуз жөнөткөн видеодон каршы тилкеге чыга калган темир тулпарлардын алдынан оор жүк ташуучу унаа чыгып, шашып бара жаткан айдоочулар кайра артка айдоого мажбур болушкан. Катталуучубуз биздин медиа мейкиндик аркылуу айдоочуларга жол эрежесин сактоого чакырган. Болжолдуу түрдө окуя Ош шаарында болгон. Булак Бишкек 24. Унаага кышкы дөңгөлөк салбасыңар кесепети ушундай болот. Кыш келип, жолдор тайгак болгону менен айрым айдоочуларды ал эстерине келтирбейт сыяктанат. Айтсак, Портер унаасынын айдоочусу жайкы дөңгөлөгүн өз убагында кышкыга алмаштырбай айдап жүрүп, анын кесепетин мойну менен тартып жатат. Белгилүү болгондой, аталган темир тулпардын айдоочусу тайгалак жолдон келатып, тормозду тепкени менен ал сүрүлүп барып, башка унаанын артын сүзүп алган. Булак Бишкек 24 Кежи. Süzmeyince döngölöke karabay, tayıp kettim uzda taygan çanaday, kökmögündü süzüp alçı degensip, sura çıktı arkasına karabay, göçügümdü alçı degensip, Sura çıktı arkasına karabay. Кыргызстанда грипптен кооптуу түрү чочко тумоосу аныкталды. Илдет өтө тез жугуп, ден соолукка олуттуу залал келтирет. Өзгөчө өнөкөт оорусу барлар, карылар, кош бойлуулар сак болуп, наристелерди этияттоо керек. Өлкөдө чочко тумоосун жугузган 34 бейтап катталгандыгын, ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, эпидемиологиялык абал курчугандан бери республика боюнча сасык тумоонун 764 үлгүсү текшерилип, 34 бейтаптан чочко тумоосу аныкталган. Бул вирус абдан тез жугат жана ден соолукка олуттуу зыян келтирет. Эске салсак, быйыл Россияга да чочко тумоосу келгенин Роспотребнадзор билдирген. Бул грипптин вирусу 2009-2010 жылдары пандемияны шарттаган. Роспотребнадзордун башчысы Анна Попова белгилегендей, аталган вирустун минималдуу инкубациялык мезгили бир нече саат, эң көбү 7 күн болушу мүмкүн. Ал сасык тумоо же COVID-19 экенин аныктоо үчүн дароо дарыгерге кайрылуу керек. Даярдыгын текшерип койсоңуз. Нурланбек Шакиев Акылбек Жапаровду эмнеге урушту? Акылбек Жапаров: Сиз маанилүү маселе менен келип жатканда, министрлер кабинетинин мүчөлөрүн текшерүүдөн өткөрүп, даярдыгын сурап койсоңуз, бул жерге келип алып, убакытты алып, кагаз издеп, суроого жооп бере албай жатышат, деди жыйында жогорку кеңештин спикери Нурланбек Шакиев. Азыр санариптин заманы. Планшет, ноутбук көтөрүп келсе, керектүү маалыматты тактабат.
Ушуну эске алыңыздар, деди ал. Булак Серепкежи. Анан Акылбек Үсөнбекович, сиз дагы ушул маанилүү маселе менен келип атканда министрлер кабинетинин мүчөлөрүн бир сыйра текшерүүдөн өткөрүп, даярдыгын сурап койсоңуз, жөн эле келип алып бул жерде убакытты алып, кагаздарды издеп, көпчүлүк суроолорго, даректүү суроолорго татыктуу жоопторду бере албай кыйналышып атат. Дагы бир эскертүү, башка учурда дагы даярданбай келишет министрлер кабинетинин мүчөлөрү. Анан бул жерде көп сөздөр болот. Ошон үчүн Акылбек Үсөнбекович, азыр санарип заманы, санарип доору, планшет, ноутбук көтөрүп келсе, кнопканы басат, айтылган суроолорго жоопту табат секундада. Ушул жагын эске алсаңыздар. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Козуев коммерциялык банктарды текшерип, кылмыш ишин козгоого чакырды. Эл өкүлү Улуттук банк доллардын курсун кармаш үчүн улам интервенция жасап жатканын, бирок коммерциялык банктар жазылбаган мыйзамдар менен иштеп калганына нааразы болду. Укук коргоо органдарынын жетекчилери бул маселени эске ала турганын айтышты. Ал эми Улуттук банктын төрагасынын орун басары Заир Чокоев банктарды туруктуу негизде көзөмөлдөп турушарын белгиледи. Анын айтымында жыл башынан бери 131 текшерүү жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында жазуу түрүндө 60 эскертүү, 13 өзеки эскертүү, 13 сунуштама берилип, кээ бирине айып пул салынган. Ноябрда эле 10 текшерүү болуп, 7-өнө эскертүү берилген. Рахмат. Андан кийинки Улуттук банк бар да бул жерде. Азыркы күндөгү эң көйгөйлүү маселелер болуп аткан. Сиздер канча, кайсы деңгээлде контроль кыласыңар коммерциялык банктарды? Рахмат. Мен бул жерде эмнени айткым келет? Сиздер күндөн күнгө доллардын кунун сакташ үчүн интервенция жасап атасыздар. Бирок ошол эле коммерциялык банктар жазылбаган мыйзамдар менен иштеп атат. Урматтуу укук коргоо органдары, УКМК, Ички иштер министрлиги ушуну тыкыр көзөмөлгө алсаңыздар, 2%тен обналичивание үчүн 5%га чейин кошумча кошуп атышат. Бул временный дейт. Эгерде сом боюнча ала турган болсо, ал нерсе жок экен. А доллар боюнча 2%дан 5%га чейин. Ал деген сөз 100 000 долларга, 2 000 доллардан 5 000 долларга чейин алышып атат. Бул мыйзамсыз. Буга уголовдук иш козгош керек. Ошол ишкер 100 000 доллар которуп алып туруп, бир ай иштесе да канча пайда таппайт. Ошону түшүнбөй атат. Буну эмне себептен контролдобойбуз? Орто жолдо канчалап Которуулар доллар, евро жана рубль менен берилбейт. Эл өкүлү УКМКдан бул маселени карап көрүүнү өтүндү. Бүгүн 8 декабрда жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков мигранттардын жакындары алардын которгон рубль, доллар, евролорун эмне үчүн сом менен гана алып жатканын сурады. Ал которуулар доллар, евро жана рубль менен берилбей турганын айтты. Банктар валюта курсун өздөрү каалагандай алмаштырып, сом менен гана берип жатышат. Азыр рубльду дагы бербей калышыптыр. Эмне үчүн, деди ал. Улуттук банктын жетекчисинин орун басары Кайып Куленбеков бул ички рынокто чет элдик валюталардын туруктуулугун кармоо максатында. Ошону эле накталай акчанын жетишсиздигинен улам жасалган деп жооп берди. Валюталык мафия алып сатарлык менен алектениши мүмкүн, бирок ага мигранттардын жакындарынын кандай тиешеси бар деп сурады депутат. Анын айтымында банктар 3%га чейин комиссия алышат. Ал УКМК өкүлдөрүнүн бул аракеттердин мыйзамдуулугун текшерүүнү өтүндү. Булак бара келди. Анда ушуга байланыштуу Улуттук банктын өкүлдөрүнө суроо. Аябай көп мигранттар бизге кайрылып атат. Эмне үчүн ал жактан доллар салса, бул жактан доллар бере албайбыз? Жок, сом деп туруп өздөрү каалаган курста арзандатып туруп, өздөрүнүн ыңгайлуу курс менен алмаштырып сом берип атышат. Ыйлатып, сыздатып туруп. Мурда доллар, еврону айтып атты эле. Азыр анча-мынча банктарда рубль да бербей атыптыр. Рубль жөнөт, рубль бер десе, жок, ал дагы жок, сом кылып беребиз деп. Эмне үчүн? Ал жана ички рынокто накталай валюта, иностранная валюта рыногуна туруктуулугу үчүн, анан чтобы не допускать спекулятивные сделки, вот ошо чара киргизилген. Спекуляция менен ал валютная мафия элек болот. А байкуш мигранттын туугандарынын эмне тиешеси бар ага? Эми жана геосаясий жагдайы ошо кесепетинен азыр тартыш болуп атат. Украина менен Россияны жайына коюңуздарчы. Качантан бери тилемизип келатасыздар. А дегенде пандемия болду. Эми болсо геосаясат. Бул жөн эле Кыргызстандагы бир валютная мафиянын иши, банктардын элди тоношу. Ушуга актанбай эле бир жакшы чара көрүңүздөр. Жаныңыздарда ГКМБнын төрагасынын орун басары турат. Сизге дагы сураныч. Бир текшерип койгулачы. Макул.
Анткени канча мигранттардын мээнети. Кээ бирлери 3% комиссия алып атыптыр. Мына миллиард, 2 миллиард, 60 миллион желе комиссия алып калып атпайбы менин эсебим боюнча. Чара көрүңүздөр да. Бул жообуңуздарды качантан бери угуп атабыз? Азиз Мурадилаевка жакын туугандарынын бири донор болот. Бул тууралуу Ассоль Молдохматова жазды. 2 күндүн ичинде 10 миңден ашык адам донор болуп берерин айтып, кат жазышты. Бирок Азизге операция жасалганы жаткан Туркиянын мыйзамдары боюнча ага жакын тууганы гана өз органын бере алат экен. Учурда анын 4 жакыны анализдерди тапшырууда, дейди ал. Булак Серепкежи.